Урматтуу эл жакшылары, арбаңыздар. Биз Ак-ниет аманат коомдук кайрымдуулук фонду ар бириңиздерге бирден кыш кайрылып отуруп, могул жерге бир эмес бир нече муктаж болгон, үйсүз болгон муктаждарга турак жай комплексти тургузуп алдык. Урматтуу туугандар, салам алейкум. Дагы бир жолу мына Кудайга шүгүрлөр болсун. Биз ушул дубалды бүтүп атсак дагы кече жакшы инсандар келип, момундай бир КАМАЗ кирпичин түшүрүп кетти да. Өзү Ростовдо эмгектенет экен, Сүйүн деген таксыр ушул жерге келип, бир КАМАЗ кирпичин түшүрүп кетти. Эми айлананы караңыз. Иш токтосо аябай бир мындай сууз, жымжырт болуп калат, Усталар бүгүн уборканы кылып, жана келсем баары тыптынч. Жарымы эшикте, жарымы ичкерде, башын жерге салып кыжалат да. Анан устакелер, кыжалат болбоңуздар. Биз 35 үй бүлөгө үй салган болсок, бир дагы устаны Кудай буйруса эч кимсин капа кылган эмеспиз. Негизи мен ушул 2015тен бери десем деле жаңылышпайм, 12ден бери курулуш тармагында жүргөн болсом, канча усталар менен иштештим, бир дагы устаны нааразы кылбадык. Мына азыр биздин ушул салынып аткан турак жай комплекстин биринчи жана экинчи кабат дубалы толук бүтүп турат. Бул жагы эмнеге бүтпөй калды десеңиздер, себептери биринчиси ушул каражатка такалат. Экинчиси бул жака мындай күн өткөндө ушу эшигин алдын күндү да тосуп калбасын деп, туугандар, бул жер ушул токтоп калды. Салам алейкум устаке. Басып кеттиңиз, кандайсыз? Ден соолук жакшыбы? Кудайга шүгүр. Тынчсызбы? Рахмат. Бүгүн абетке чейин уборка кылдыңыздар. Уборка болду бүгүн. Жакшы. Дем алып атасыздар. Мен ушу неманы күтүп. Күтүп атасыздар же дем алып атасыздарбы? Настроениеңиздар жокпу? Эки оям болуп. Эки ем болдубу? Жакшы. Кудай кааласа, эми бир күн дем алып турасыздар. Мен Кудайга шүгүр, урматтуу туугандар, мына кечээден бүгүнкү күнгө чейин 52.500 сом каражат бүгүнкү күнгө чейин азыр чогулуп калды. Кечээ мен устакебизге 150.000 сом каражат көтөрүп келиптир. 140.000 сомун устакебизге берип, 10.000 сом жана мишалкага деп кармап калгам, жакшы билесиздер. Мына ошол мишалканы делечи толук 30 күн иштетиптир. Бул жерде өткөндө жамгыр жаады. Жада калса биздин эле иште эмес, өзү деле ошол ишканасына чыккан жок. Сел каптады ошто. Анан Жалал Абадта мишалка леса арендага алсаң жума күндөрүн эсептебейт. 30 күн турду. Нерде бир 4-5 күн иш болбоду, өткөндө сел болуп, башка болуп, мисалы жумалар болуп калат. Ошолорго карабастан жок деп толук эсептетти да, 9.000 сом болду да, мындай айткандачы. Эми айла жок, эмне кылабыз? Анан усталардын кызмат акысына кечээ биз 140.000 сом өткөрүп бергенбиз. Азыр дагы буйруса ушул 52.500 деп атам. Лесабыз 3.700 сом болуптур. Буйруса ушудан лесанын арендасын бүгүн төлөйбүз. Калган азыр мен колумда турат. Урматтуу туугандар, буга чейин азыр биз 140 болсо, буга чейин 35 болсо 175, азыркы 50.000 өткөргөнүбүздө дагы 225 болуп калатпы? Так, 225. Анан нар жагына дагы бир жок дегенде бир 150.000 сом каражат табышыбыз керек. 150.000 сомдучу, урматтуу туугандар, 150 адам эле 1000 сомдон эми бул туугандар муктаждардын муктаждыгы үчүн, муктаждардын үйлүү болушу үчүн, муктаждардын баш баанектүү болушу үчүн 1000 сом бул мындай айтканда, мындай орусча айтканда жалко деле эмес го туугандар. Өзүбүздүн акыретибиз үчүн бул. Албетте муктаждар үйлүү болушу үчүн, бирок өзүбүздүн акыретибиз үчүн. Анан албетте муктаждардын үйлүү болушу үчүн. Болбосо 300 адам 500дөн берип койгон болсок ушул маселе чечилет да. Устаке, бир мүнөт карап койсоңуз, буйруса сиздер качан кайтайын деп атасыздар? Эми бүгүн кайтышыбыз керек, мына бүгүн нема болмады энди. Эртеге да Кудай кааласа энди. Эртең деп атам, эми эртең кечээ Кудай кааласа чечилип Эртеге калса. мына Метрбек. Эртең ам чече албай калсак кандай болуп калат? YouTube кетет. Чечели анда Кудай кааласа чечебиз, буйруш керек болот. Чечилгенди буйрусын, Алла бир ишлеримизди алдыңа. Балдарда настроение болбой турсун, эми бүгүн эртең дагы болушуна аракет кылабыз, Кудай кааласа каражат чечебиз. Азыр мен айттым го, бир 150.000 сомдой жетпей турат. Буну деле өзү 3 эле адам бир 50.000ден берип койсолор чечилет дечи. Эми ал биздин маселе, сиз кыжалат болбой туруң, Кудай кааласа чечебиз ака. Ооба, урматтуу туугандар, мына ушундай маселе. Эми сиздер жардам берсеңиздер дагы, бербесеңиздер дагы, бүгүнкү күндө мен кайдан жайдан болсо дагы алып, бир нерсени бир жерге залог коюп болсо деле, карыз болсо деле алып, бул мен усталарым менен сүйлөшкөндөн мен буну беришим керек туугандар. Анан мен мындай да, мен бир нерсени айткым келип турат. Монол үйлөрдү чет элдик элге салып берип аткандай эле кайдыгер карап атасыздар да. Айрыкча Оштун тургундары. Мен таамай эле бетке айтайын, себеби Ошто ашып барса бир 5-6 эле адам ушул ишке мындай кайдыгерсиз көз карашта карап атат.
1-2-3 адам топурак алып келип берет, бир инилерибиз. 1-2-3 адам продуктка же башкасына жардам берет. 1-2 инибиз кирпичине жардам берди алып келип, мен баардыгы тетрадимда дагы бар, менин кагазымда дагы, периштелердин кагазына да жазылып атат. Анан калганыбыз көрбөсөк дагы маалыматыбыз бар туугандар. Баардыгыңардын маалыматыңар бар. Жада калса аттуу, баштуу атыңарды айтпай эле коеюн туугандар. Эми укмуш сүйлөсөк оозубуздан алла түшпөгөн инсандар могул Оштогу үйсүз болгон муктаждарга салынып атат туугандар. Мындай ойлонойлу. Мен бүгүн ушунчалык бир мындай айтканда ызалана турган күн келди да. Себеби мен мындай элге ушунчалык кайрылбадым элем. Мисалы ушунчалык безилдебедим элем. Жалап аттап эмне иш баштасаң, жада калса усталар айына бирден кой алып келип союп берип турчук мисалычы. Көп айта турган сөз. Эми Кудайга шүгүр, усталардын курсагын ач калтырган жокпуз, бирок ошентсе деле да, могул бир чет элдик элге муктаждарга салынган жок. Ушул жердеги Оштогу муктаждарга салынып атат. Мен Жалал Абадтан бир муктаждарды алып келип бул үйлөрдү киргизбейм. Өзүмдүн тааныштарымды алып келип бул үйлөргө киргизбейм. Ушул жердеги үйсүз болгон муктаждарга тапшырабыз дагы, ак батасын алабыз да, болду, кетебиз туугандар. Келгиле, ошон үчүн ойлонойлу, намыска келели. Мына эми мен айтып кетейин, могул жерден бир семья кирет, 2 бөлмөлүү. Анан бул жерден бир семья мына прихожка, кийинкиси кухня зал деп коет, анын бурчунда спальниси. Ал эми так, могул жерден бир семья кирет, могул панорамный айнек, бул эшик эмес. Нары жагына дагы кирип кетет. Анан экинчи кабатына туугандар швейный цех, намазкана, бир семья кирет. Эми сыртта дагы, артка тарабында дагы жакшы иштер болуп атат, болду, баардыгын көрдүңүздөр. Могул жер санузел, баня болот. 2ге бөлүнөт. Стиральный машинасы, душ, баня баары ушул жерде болот. Анан бул жагында аркасында топка болот. Ушул бүт муктаждардын үйүн жылытуучу, мындай айтканда, схема, мээси ушул жерде турат. Отопление. Кудай буйрса 3 фаза уруксат алып алсак, 3 фаза мен ушул жерде иштетебиз, болбосом көмүр менен үстү жабылат. Анан могул жерден Г болуп мындай жабылат дагы туугандар. Бул жер сарай, склад, ушундай бир эме болот, Г болот. А бул жагы мисалы ажаткана, даратканасы менен кадимки мечиттердегидей нарагында ысык суу, муздак суу киргизебиз дагы. Ал жагына дараткана кылабыз кадимкидей. Мына ушул жагы дараткана туугандар. Мына ушундай туугандар. Ушул жерден көргөзүп бериңизчи. Мына экинчи кабатты көрдүңүздөрбү? Баары арка тарабында айнеги, ол жеринде өзүнчө эшиги, намазканасында. Кудай калса бүт пландар, мындай айтканда, өзүбүздүн тажрыйбабыздан чыккан ушул иш туугандар. Анан көбү, мисалы айтып кетейин муну, көбү могул 40-40 колонналардычы, мисалы 40-40 колоннаны кирпичтин ичине эле 25-25 куюп коет. Мисалы могул сесмопоезд колоннаны. Ал эми мына жогоруда көргөзүп берсеңиз, жогорудагы сесмопоезд деп коет, ошону көбү бир 15 сантиметр эле 2 арматура менен таштап куюп коет. Биз 4 арматура менен 25-30 куйдук. Ал эми плитанын замокторундагы байкатып койсоңуз, баары караңыз мына сапаттуулугун. Ушунчалык болот. Биз мындай айтканда, мен өзүмө Москвадан келген жылы өзүмө үй салгам, өзүмдүн үйүмдө да мындай эмес, чынын айтайын. Могу плита болуп, укмуш, сапаттуу. Ар бир мынада 4 катар арматура, астында 4 катар арматура, мыналарда 4 катар российский арматура, үстүндө кыскасы ушул муктаждар дагы кадимкидей сапаттуу эл катары үйдө жашасын деп аракетте. Ошол эми туугандар, мен дагы кийинки эфирлерде баардыгын бул жерге фундаментке канча каражат кетти, стенага канча каражат кеткенин айтып берем. Кирпичин дагы Кудай калса эсептейбиз. Мына кирпичке мына кече Бексултан мырза сөөрүн алып келип берген. Бексултан мырза бизге экинчи кабатка 5000 кыш керек деп зыкылдап ушундай зарыгып аткан маалда Бексултан мырза 5000 кыш алып келип берип, мына ошо 5000ден ашкан кыш мунунда турат. Буну буйрса зардыбалга иштетебиз, наркы жетпесе дагы зардыбалга иштетебиз. Оны кышты дагы эмне кылышыңар мүмкүн дешиңиз мүмкүн. Биз могул жерден ушул жерде могул жакты көздөтүп, узуну 8 метр, туурасы 4 метр болгон ашкана курабыз. Ушулардын баары ушул жерде чыгып, закрытый ашкана болот. Чыгып, ушул жерде тамактанып, тамагын бышырып, ушундай болот. Анын нары жагында балдар аянтчасы болот. Мына сөөрүнү да эмнеге үстүнө жаап берсек, кыскасы ушундай, баары шарт ушундай, план. Ошол эми туугандар, баарыңыздарга чоң рахмат. Ушунча колдогондорго рахмат. Албетте сөздөрүм ээсин табат. Сөздөр дагы жөндөн-жөн айтылган жок. Бүгүнкү күндө муктаждык катуу. Бүгүн ушундай зарылчылык болуп турганда жардам бербесеңиз, анда кийин билбейм туугандар.
Бүгүн ушул элдин аманатын ар бир кыш, ар бир цемент, ар бир нерсечи ушунун үстүн жаан чачынан убагында жаап албасак анда кечиктирген нерсе кеч туугандар. Ошого бүгүндөн аракет кылайлы туугандар. Анан мен кече баягы Зеленград деп атамбы, ошол жактан жана Жети өгүздүк, Ысык көлдүк Алтынай деген эжебиз каражат салат деп атпадым белем. Ошол эжекебиз бир топ эле жакшы сума салам деп кыргыздардан каражат чогулткан экен. Эми Кудайга шүгүр толук салдыбы, толук сала элекпи билбейм. Кече 25 000 рубль каражатын салды. Мына ошол кошулганда жалпысынан 52 500 сом бүгүнкү күнгө чейин бир суткада чогулду туугандар. Анан 50 000ден дагы күндө 50 000ден күтүп отурсак 3 күн усталарды күттүрүп коет экенбиз. Келе бир күндө ушул маселени чечели Кудай кааласа. Баарыңыздарга чоң рахмат ушул видеону башкалар менен бөлүшүп, иштерибизге сөзсүз ой пикир, сунуш пикир, кеп кеңешиңиздерди айтып, кемчиликтер каерде болгон болсо таамай бетке айтып, бизди капа болот дебестен айтып деңиздер, сунушуңуздарды кошуңуздар. Сөз бөз кошо албасаңыздар дагы жок дегенде ушул жерге сөз кошуп туруңуздар деп баарыңыздарга чакырып кетер элем. Ушул видеолорду башкалар менен бөлүшүңүздөр. Биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Биз менен Кудай буйрса көп иштерге али шериктеш болосуздар иншалла. Салам алейкум.